Бишкекте бир нече күндөн бери Ак үйдүн алдында айымдар кыймылда аталган коомдук бирикмеге мүчө болгон Энелер үнү деген аталыштагы демилгелүү тобу ачкачылык жарыялап, Кыргызстандагы саясий окуяларга каршылык акциясын улантууда. Алардын негизги талабы саясий туткундарды үй камагына чыгарууну, саясий боёгу бар мыйзамсыз иштердин бардыгына сот процесстерин ачык айкын болушун, парламенттик шайлоону өз мөөнөтүндө калыс жана таза өткөрүүнү, жаштардын талаптары аткарылбай жатканына байланыштуу алар менен бийликтин ачык айкын талкуусун уюштурууну жана бийлик саясий оппозиция менен ачык түзмө-түз кызматташы керек деген 5 талап коюшту. Биздин койгон бирден бир талабыбыз бүт бардык саясий боёгу бар мыйзамсыз иштердин баарына тең өзгөчө акыркы 3 жылдан беркинин баарына тең ачык айкын сот болсун дейбиз. Бул Кой Таш окуясы боюнча дагы, ТЭЦ боюнча дагы, музей боюнча дагы, Алмазбек Шаршенович Атамбаев, Батукаев боюнча дагы. Ууру Батукаевдин Кыргызга эмне кереги бар анын? Кыргыз ал Батукаевка күнү түшүп калган жер жок. Кыргыздын өзүнүн тентектери жетиштүү. Шайлоо боюнча эң мыйзамдуу алдыга жыралып турган иш бул 20-декабрда болобу же 10-январда болобу парламенттик шайлоодо өтүшү керек деп биз талап кылып атабыз. Митингге чыккандардын бири Бактыкан Турганбекова азыркы бийлик легитимсиз парламентти пайдаланып, туура эмес иш-аракеттер жасап жаткандыгы өкүнүчтүү кадам экенин айтат. Мындан улам ал кайдыгер карабай өлкөдө мыйзамсыз иштерге жол бербөө үчүн аргасыздан тынчтык акциясына чыгууга мажбур болгонуна токтолду. Азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан жана чыгарып жаткан мыйзамдарына легитимсиз парламентти пайдаланып мыйзам чыгарып жатканына каршылык кылып жатабыз. Ошол каршылыктарыбыз менен 21-inde биз эме киргизген эле, кат киргизгенбиз Сооронбайга октябрда. Биз ошондо эле эсли эметпесеңер Энелер митингге чыгабыз дегенбиз. Андан кийин биз экисинде чыктык жооп келбегенден. Экисинде дагы биз эсли бизинке каттарыбызга жооп бербесе, ачкачылык кармайбыз деген элек. Азыр болсо мына 7-ноябрдан бери ачкачылык кармап жатабыз. Биздин ачкачылык кармаганыбызга деле, биздин көчөдө турганыбызга деле, Энелердин суроолоруна деле, эч ким талабына деле көйгөйүнө жооп берген жок. Бул Бишкекте күнүнө 5-тен 10-11ге чейин күндө митинг болуп атат. Ошол элге барып, элдин көйгөйүн угуп, элге жакын болом десе, ошолорго барса болмок. Эч кимге барган жок. Эки жакта саякаттап жүрүп эле эме жарыялап кетип калды. Бул жагы дагы туура эмес да. Ошондой эле тынчтык митингге чыккандардын 5 талабынын эң негизгиси катары бийлик саясий оппозиция менен ачык түзмө-түз кызматташуусу керек экенин белгилеп өтүштү. Алардын айтымында так ушул оппозиция элдин көйгөйүн жана бийликтин мыйзамсыз кадамдарын ачык сындап айтып келет. Бирок тилекке каршы бийлик аларды камакка алып куугунтуктап жатканы туура эмес көрүнүш катары сыпатташууда. Оппозиция менен түзмө-түз кызматташса деген оюм бар. Ошол оппозиция элде болуп жаткан көйгөйлөрдү, беспределди болуп жаткан нерселердин баарын айтып атат да. Бирок аларды камакка алып, куугунтукка алып, мына ошонун негизинен могу 3 революция болду деп ойлойбуз. Революция эмне моореки, бирок кайра келип алып эле басып алып эле баягы Бакиевдин убагындагылар, андан кийинкилер мына азыр келди го бийликке. Булар ошол убакта кыйратса кыйратып мамлекетти оңдоп жибербейт беле. Ошол оңдобой калгандыгына каршы болуп, оппозиция менен качан кызматташып, эл менен качан кызматташмайынча бул бийлигибизде жана элибизде тынчтык болбойт деп эсептеп, ошол себептен чыктым мен. Мындан сырткары нараазычылык акциясына чыккандардын бири Кой Таш окуясы боюнча айыпталган Атамбаев башбогон саясий туткундардын боштондугун талап кылып, үй камагына чыгаруу керек экенин кошумчалады. Ачык сот кылса бүт бар Кой Таштын окуясынын баары чыгат эле. Андай кылган жок. Мына бүгүнкү бийликте биз Садырга ишенгенбиз. Баягы айткан сөзүндө Атамбаевди чыгарам үй камагына, өзүнүн анан күнөөсү болсо күнөөсүн алат, күнөөсү жок болсо акталып чыгат деп айткан сөзү менен биз турдук. Анан андай болбой эле ушундай болуп түрмөгө алып барып салып койгондон кийин бизде ушундай нааразычылык күчөдү. Бөтөнчө биз эне катары балдарыбызды чыгарбастан биз энелер өз күйүп ушундай эмеге келдик. Ал эми кечээ бийлик тараптан катчылары келип, ачкачылык жарыялаган энелердин талабын угуп, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго жеткирерин айтышкан. Бирок акцияга чыккандар кечээ Садыр Жапаров президенттик кызматын тапшырып шайлоого катышаарын айтып кетип калганын, эми кимден жооп аларыбызды билбей башыбыз маң болуп калды дешүүдө. Бирок алар бул бийликке коюлган 5 талап аткарылмайынча нараазычылык акциясын уланта берерин айтышат. Бийлик тараптан көчө катчылары келип биздин талабыбызды жазып кеткен. Жазып кетип Садыр Нуркожоевич жооп берет деген. Бирок кечинде ал өзүнүн президенттигин тапшырды го. Эми кимден жооп аларыбызды билбейбиз. Тура беребиз. Турбаска чарабыз да жок. Биз бийликтен ошо жоопту күтүп турабыз.